Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Жээнбеков: Атамбаевга каршы көрсөтмө берсем, үй камагына чыгарымды сунушташты. Бүгүн миңден ашуун казак жарандары Кыргыз өлкөсүнөн чыгып кетишти. Аскер кызматкери адамдарга ок атып, 16 адамды барымтага алды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүн 9 февралда UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Валентина Шевченко чемпиондук курун коргоп калды. Ал эми америкалык атаандашы Кетлин Чукагянды 3-раундда нокаутка учуратты. Жыйынтыгында беттеш токтотулуп, кыргыз мушкери чемпиондук курун коргоп калды. Беттеш АКШнын Техас штатына караштуу Хьюстон шаарындагы Toyota Center аренасында орун алды. UFC 247 турнириндеги негизги беттештердин бири аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиондук кур үчүн беттеш болду. Учурда америкалык Джон Джонс чемпиондук курун Доминик Рейстен талашат. Ысык Ата районунун бир нече айылына акыркы бир күндө Казакстандан 4000 адам келип, туугандарына жайгашты. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Ата районунун Кең Булуң айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Чолпонкул Чоткараев билдирди. Анын айтымында, Кыргызстандын аймагына өткөндөр Ысык Ата районундагы Кең Булуң, Ивановка, Арал айылдарында жакындарына, туугандарына баш калкалап жатышат. Казакстандан өткөндөрдү бул жактагы туугандары, тааныштары тосуп алып кетип жатышат. Учурда милиция кызматкерлери келгендердин санын тактап жатышат. Биз жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, деди Чоткараев. Чүй облусунун аймагындагы кыргыз-казак чек ара бекеттерине барган Азаттыктын кабарчыларынын айтымында, 9 февралда Казакстандан Кыргызстанга өткөн адамдардын саны ишембиге караганда азайганы байкалууда. Азырынча Кыргызстандын расмий органдары канча адам өткөнүн жарыялай элек, бирок өкмөттөгү ишенимдүү булактар акыркы бир суткада Казакстандан Кыргызстанга 4500дөн ашык адам өткөнүн кабарлашты. 8 февралга караган түнү Казакстандын Кордай районундагы Масанчи, Сортөбө, Каракемер айылдарындагы башаламандыктан 8 адам каза болуп, 10 адам жаракат алган. Бир топ турак үй имараттар өрттөлдү. Буга чейин Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бир нече айылдын тургундар ортосунда жапырт мушташты чагымчылдар колдонуп кеткенин белгилеген. Бул айылдарда казактардан тышкары дуңгандар да жашайт. Мындан улам чатак этникалык мүнөздүү экени айтылууда. Казакстандан жаңжал чыккан бул айылдары Кыргызстандын Токмок шаарына тушташ, Чуу дарыясынын аркы тарабында жайгашкан. Буга байланыштуу Кыргызстандын чек арадагы бекеттеринин ишин күчөтүлгөн тартипке өткөргөн. Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордайдын тургуну президент Касым-Жомарт Токаевга кайрылып жооп алды. Дуңган улутундагы жаш бала өзүнүн видео кайрылуусунда үйлөрдүн баары өрттөнүп жатканын, ким менен согушуп жаткандыгын эл өзү билбей тургандыгын айтып, аларга тынчтык керектигин билдирген. Кайрылуунун аягында дуңган бала президентке кайрылып, өлкөдө адамдар тынч жашайбы деп суроо салган. Президент акыркы күндөрү кайрылуулар көп келип жатат. Дуңган баланын видео кайрылуусуна көңүл бурдум. Өлкөдө тынчтыкты сактоо менин милдетим деп жооп берди. Атактуу актер Джеки Чан коронавируска каршы дарыны жасагандарга 1 миллион юан, $141,823 берерин айтты. Чет элдик басылмалардын маалыматына ылайык, дарыны иштеп чыккандардын кызматы маанилүү эмес. Илим жана техника вируска каршы күрөшүүдө негизги ролду ойнойт. Менимче вируска каршы дарыны эртерээк жасаса болот. Бир кездеги эл толгон көчөлөрдүн ээн калганын көргүм келбейт. Менин мекендештерим жашоодон рахат алуунун ордуна вирус менен күрөшүп жатканында көргүм келбейт, деген ал. 7-8 февралда Казакстандан Кыргыз өлкөсүнө Кең Булуң жана Токмок өткөрмө жайлары аркылуу көп адамдар өткөнү байкалган. Өлкөгө кирген казак жарандары бүгүн 9 февралда артка кайтып жатышат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Саат 10:00-га карата алынган маалымат менен тааныштырат. Ага ылайык Кыргыз өлкөсүнөн миңден ашуун казак жараны чек ара аркылуу мекенин өтүп кетишти. Учурда Кыргыз-казак чек арасында абал туруктуу. Казакстан менен чектешкен аймактагы көзөмөл өткөрүү жайлары штаттык режимде иштеп, жарандар жана транспорт каражаттары күндөгүдөй тартипте өтүп жатышат. Окуянын чоо жайы 7 февралда Кыргыз-казак чек арасына жакын Жамбыл облусунун Масанчи айылында жергиликтүү тургундардын ортосунда массалык мушташ орун алып, ок атышуу болгону кабарланган. Кыргыз өлкөсүндөгү Токмок аймактык ооруканасына 17 казак жараны медициналык жардам алуу үчүн кайрылган. Алар Масанчи айылында чыккан массалык мушташтан жаракат алгандарын билдиришкен.
Жаңжалдын кесепетине 8 адам каза болуп, 40 жаран денесинен ар кандай жаракаттарды алганын өлкөнүн ички иштер министри маалымдаган. 9 февралда казак басылмалары каза болгондордун саны 10го жеткенин жазып чыгышты. Бул тууралуу камактагы Жогорку кеңештин экс-депутаты Равшан Жээнбеков адвокатынын жардамы аркылуу Азаттыкка берген маегинде билдирди. Анда Жээнбеков камалып турган Бишкектеги номер 1 тергөө абагында өзүнө карата кысым жок экенин, буга чейинки камерадагы түнкү тинтүү системалык кемчилик деп эсептерин билдирген. Равшан Жээнбеков тергөө жүрүшүндө мурда президент Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө берүү сунушу болгонун билдирген. Атамбаевга каршы көрсөтмө бериңиз, үй камагына чыгаралы деген сунуш болду. Мен саясий компромисске бара аларымды, бирок жалган көрсөтмө берип, ар намысымды сата албасымды айтып баш тарттым деп билдирген Жээнбеков. Равшан Жээнбеков былтыр 12 декабрда кармалып, ага жазык кодексинин 244-беренеси барымтага алуу жана 264-беренеси массалык башаламандык уюштуруу боюнча айып коюлган. 14 декабрда айыптоого 309 берене бийликти күч менен басып алуу кошулган. 14 декабрда айыптоого 309 берене бийликти күч менен басып алуу кошулган. 7-8 августта мурда президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда Кой Таш айылында болгон үчүн экс-депутат камалганга чейин ички иштер министрлигине бир канча жолу суракка чакыртылган. Жээнбековдун тарапкерлери ал Кой Ташта мыйзам бузбай арачы болуп жүргөнүн белгилеп жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Конституциянын атасы делген Өмүрбек Текебаевдин комментарийине 8 жыл мурун болгон тарыхка кайрылып, ачуу чындыкты өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу жазып чыкты. Анда ал Конституцияны 8 жыл мурун эле Өмүрбек Текебаев өзү талкалай баштаганын, демократия, парламентаризм ошондо эле сынганын эске салыптыр. Сулаймановдун жазганы төмөндөгүдөй. Өмүрбек Чиркешевичтин комментарийине комментарий. Өмүрбек Чиркешевичтин кечеги айтып чыкканын окуп алып, мындан 8 жыл мурунку окуялар эсиме түштү. 2010-жылы күзүндө жаңы парламент келип, өзүнө төрага шайлоодо накта демократияны, парламенттик башкарууну, жаңы конституцияны иштетүүдө өзүнүн биринчи кадамын таштады. Ал кезде бийлик убактылуу өкмөттүн колунда болчу. Бийликтен эл корккон жок. Убактылуу өкмөт ойдогудай добуш ала албады. Шайланып келген депутаттар да бийликтен корккон жок. Өмүрбек Текебаевди төрагалыкка шайлабай койдук. Бул күнү Текебаев утулган жок. Демократия утту десек болот. Ошол күнү демократия орнуп, парламент бийликке тишин көрсөтүп, өз алдынча башкаруу системасын түзө алды. Бирок ал жакшы көрүнүш көпкө узабады. 2011-жылы Алмазбек Атамбаев президент болуп келген күнү биринчи ишин парламентти чөгөлөткөндөн баштады. Ахматбек Келдибековду төрагалыктан алып түштү. Ушул жерде Өмүрбек Текебаевсиз бул план ишке ашмак эмес. Өмүрбек Чиркешевич мага таарынбаса керек, бул тарых өзү жазган, конституцияны өзү талкалай баштады. Жаңы өкмөт башчысы Текебаевга да Атамбаевга да жакпады. Жаштар күчтөнүп кетелекте, буларды жайлабасак болбойт деген бүтүмгө келип, Өмүрбек Бабановду да өкмөт башчылыгынан айдашты. Ошол күндөн баштап мамлекетте супер президенттик башкаруу пайда болду. Бул тарых, буга Өмүрбек Чиркешевичтин салымы чоң. Ошентип Текебаев Атамбаевга бүт бийликти колуна карматты. Ошол кетирген катасынын азабын бүгүн көрүп жатканын өзү да билсе керек. Биз баарыбыз ураалап айтканыбыз башка, жасаганыбыз башка. Бул биздин чоң проблемабыз. Ошондуктан башкаруу системасы да өзүбүзгө жараша болуп жатат. Бизде парламенттик башкаруу деп айтканыбыз менен жашообузда башкача, парламенттин орду жок. Бул ачуу чындык. Жаңы Ордо гезити номер 38, 27 декабрь 2019 жыл. Дүйнө жүзү боюнча Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон жаңы вирусту жуктургандардын саны 37 000 адамдан ашты. Алардын ичинен 6,1 мың адамдын абалы оор экенин РБК басылмасы жазды. Маалыматтарга караганда 2649 адам бул оорудан айыгып чыкса, 29 000 адам ооруканада. Кытайда коронавирустан каза болгондордун саны 811 адамга жетти. Хубей провинциясында каза болгондордун саны 780 адам. Көп катталып, жуктургандардын саны 2147 адам болду. Жалпы ооруп жаткандардын саны 27,1 мың адам. Акыркы маалыматтар боюнча Ухань шаарында 63 адам каза болуп, 1,3 мың адам жуктуруп алган. Ошондой эле биринчи жолу чет өлкөлүк жарандардын АКШ менен Япония каза болгону катталды. Ал эми РИА Новости басылмасынын билдирүүсү боюнча 2002-2003 жылдары катталган эпидемияларга салыштырмалуу бир айда коронавирустан көз жумгандардын саны ашып кетти.
2003-жылы пайда болгон SARS вирусунан 30 өлкөдөн 744 адам каза болуп, жуктургандардын саны жалпы 8096 адамды түзгөн. Бирок коронавируска салыштырмалуу ал вирус коркунучтуураак болчу, себеби анда өлүм боюнча көрсөткүч 9,6%ды түзсө, бул жаңы вирустуку 2,2%ды түздү. Мындан сырткары учурда абалдары жакшы болуп жаткандардын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Таиланддын Нахон Ratchasima шаарындагы соода борборунда аскер кызматкери адамдарга ок атып 16 адамды барымтага алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, анда 17 адам каза болуп, 21 адам жабыркап, 16 жаран барымтага алынганы маалымдалууда. House of English басылмасынын маалыматы боюнча аскер кызматкери Чакрапан Тома аттуу жаран болушу мүмкүн. Ал аскердик жол тандабасты уурдап, шаардын түндүк чыгышындагы соода борборуна барган деп айтылат маалыматта. Учурда кылмышкер имараттын 4-кабатында отурганы айтылып, ошол аймакта жүргөн күбө имараттын ичинен ок атылып жатканын телефон аркылуу билдирген.